Men getirmeyim, men getirmeyim. Getirmeyim, men getirmeyim. Men getirmeyim. Видеодогу окуя Жалал Абад облусунун Тогуз Тороо районунун Казарман айылында катталган. Тасмада 2 буту баспаган, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген кызды бир тууган агасы алып кетүүгө келген. Бирок таянеси таятасы уур тепкиге алып, физикалык күч колдонуу менен кое бербей койгон. Карындашымды куткарууга жардам бериңиздер деген кыздын бир тууган агасы укук коргоо органдарына кайрылуу жасап, Ички иштер министрлигине арыз менен кайрылган. Мен Артыкбек уулу Алтынбек. Ушу жогорудагы видеону көрүп турганыңыздарда ушу менин бир тууган карындашым, 2 бутунан майып. Азыркы ушу жашоо шартында тайнем таятамдын колунда турат. Ушундай уур токмокту көрүп, биз ата-энебизден эрте ажырап калганбыз. Ушуну мыйзамдуу чегинде чечип берүүңүздөрдү сурамат элем. Кыздын агасы карындашы таятасы тарабынан сексуалдык зордук зомбулукка кабылганын да кошумчалады. Акбайкең менен таятаң сени зордуктады беле? Акбайкең кылган эмес. Акбайкең кылган эмеспи? Таятаң кылган бирок, Мен сени бугдай берсе, эртең же бүрсүгүнө алып кетем бугдай берсе, эми чыдап тур макулбу? Эми андай кордук зомбулук көрбөйсүң Кудайым берсе. Кыздын майыптыгына карабай үйдө жумуш кылдыртышат, ал эле эмес зордукка кабылганы билинип турат. Алып кетейин десем таянем жибербейт, анткени бир тууганымдын инвалиддик үчүн жөлөк пулун өзү алат. Карындашым ушунчалык коркуп калган, телефон чалсам да коркуп жакшы сүйлөй албайт дейт Алтынбек Артыкбек уулу. Алтынбек азыр курулуш тармагында иштейт. Бул кыз 25 жашта, биринчи группадагы майып. Таянеси таятасы 3 жашынан бери багып келет бул кызды. Ушул жашка чейин багып келчү, постоянно учетто болчу. Постоянно наблюденияда болуп турчу, жумасына бир жолдон соцработник барып карап турчу, соцзащитадан. Анан кийин эч кандай зордук зомбулугу жок, жашынакай эле деп наблюдение кылып турчу. Өткөндөгү ошол сиздер айтып аткандай 7-синде агасы заявление жазыптыр. Ошол заявление жазганда ошо интернеттен чыгаруу менен кечинде барып разборка кылдым да. Сразу кызды алып азыр райондук больницада больницадан караганда эч кандай зордук зомбулуктун белгиси жок деп эметишти алар. Азыр эми экспертиза дайындалып, азыр экспертизадан өткөзүп атабыз. Кыз өзү Бишкекке кетем дегенде же Бишкекте жашай турган үйү болбосо, шарты жок болсо, өзүнүн кебетеси мындай дымыча болсо, анан барганда кантип жашайсың десем болбой эле кетебиз деп атканда мен жиним келди, ошол видеодогу урганда действительно жиним менен капачылык менен анан урганым колум тийгени чын дейт. 1993-жылы туулган Алтынбек юрист Шердор Абдыкапаровго кайрылып, бир тууган карындашы таята таянеси тарабынан зордук зомбулукка кабылып жатканын билдирип, мыйзам чегинде карындашы экөөнүн укуктарын коргоп берүүсүн өтүнгөн. Алтынбек бир тууганын алып кете албаса да, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды караган уюмга мамлекет тарабынан каралган мекемеге жайгаштырсам дейт. Görün be.